Өткөн апта соңунда Бишкекте эмгек миграциясына каршы митинг тополонго айланып, анын жүрүшүндө 30га жакын адам жабыркап, ондогон адамдар камакка алынды. Кыргыз өкмөтү чет элдик эмгек күчүн тартуу боюнча 2024-жылдагы квотаны мурункудан 50%га көбөйткөн. Кыргыз бизнеси жаңы, жаш, биздин жарандар талап кылган, күткөн айлык маянан чынында камсыз кыла албайт. Мисалы Кыргызстанда бир 50 миң тегерегинде курулуш тармагында берилсе, ошол эле Россияда бул 100 миңден ашат да. Миграция бул дүйнөдөгү табигый көрүнүш жана мыйзам талаасындагы мигранттардын коркунучу жок. Коррупция, өкмөттүн көмүскө иш алып баруусу сыяктуу көрүнүштөр коомдун кыжырын келтирип, кагылыштырууга себеп болот. Өзүнүн уруксат берүүчү күчүн өтө күчтөндүрүп, анан аны коррупцияга айландырса, ал анда элдин кызыкчылыгына жана элдин кооптонуусуна сөзсүз түрдө шарт болуп калышы мүмкүн. Capital командасы алда миграция темасына сереп салат. Биз менен болуңуз. жылы Кыргыз өкмөтү чет элдик эмгек күчүн тартуу боюнча квотаны мурункудан 50%га көбөйткөн. Ошону менен бул жылга карата квотанын саны 25 миң жумуш ордун түзөт. Өткөн жылы 16.610 болчу. 2024-жылдын апрель айына карата чет элдик жумушчу күчүнө бөлүнгөн квотанын 67% же 16.814 жумуш орнуга өтүнмө берилген. Анын ичинен 47% Бангладештен, 24% Пакистандан жана 16% Кытайдан келгендер. Расмий маалыматтарга карасак, квотанын 63% өнөр жай, курулуш жана транспорт тармагына берилген. Тоо-кен тармагы менен соодага 13, ал эми тейлөө жана ишкерчиликке 14% туура келет. Өкмөттүн маалыматы боюнча Кыргызстанда бул жылы бир 25 миң сырттан келе турган эмгек күчүнө квота берилген экен. Анан ушул тапта анын бир 17 миңге жакынына өтүнмө арыз түшүп колдонулуп атат деген маалыматтарды айтып атышат да. Бирок ошол эле маалда Кыргызстанда мыйзамсыз миграция бар, мыйзамсыз негизде алып келинип жатат деген нараазычылыктар айтылып атпайбы? Булар канчалык негиздүү? Ошол негизи эле бизнестин ушундай мүмкүнчүлүгү барбы? Мыйзамсыз жол менен бул жака ошол өлкөлөрдөн мигранттарды алып келип иштетүүгө. Бирок ошол эле Индия, Пакистан, Бангладеш өлкөлөрүнөн келген бул бизге мыйзамсыз кирип келүү ыктымалдуулугу өтө аз. Анткени алыс учуп келет. Бизде аэропорттон түшкөндө эле муну текшерип, мыйзамдуу нукка багытка бурган мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошол эле учурда айрым көрүнүштөр дагы бар. Ошол бизде Кыргызстанда студенттик виза менен келип, окуудан сырткары иштеп аткан көрүнүш бар. Балким ошону мыйзамсыз деп карап аткан болушу мүмкүн. Анан көбүрөөк мыйзамсыз көрүнүш бизде кошуна өлкөлөрдүн жарандары менен болгон учур көп. Мисалы, бул расмий эмес маалымат катары айтылып жүрөт. Өзбекстандын эле 200 миңдей жараны Кыргызстанда бир жылда ошо мыйзамсыз эмгектенип чыгат деп атат да. Анткени биздин Өзбекстан менен келишимибизде 3 ай визасыз негизде жүрө алат. Мына ушул чет элдик мигранттарга каршы чыккандардын бир жүйөсү булар биздин жумушту талашып жатат деген жүйө болду да. Кыргызстан өзү мигранттардын өлкөсү. Жумушсуздуктун айынан өлкө жарандары чет мамлекеттерге чыгып кеткенин айтып келебиз. Мисалы, миллиондон ашуун кыргыз жарандары азыр ар кайсы өлкөлөрдө иштеп жанын багып жүрүшөт. Анда кантип эле ушул биздин эмгек базарында ушундай боштук пайда болду? Себеби экинчи жагынан бизнес айтып атпайбы, бизге жумушчу кол жетпейт, жумушчу жок депчи. Ошон үчүн дагы мынакей мамлекет, өкмөт квотаны көбөйткөн да чет элдик эмгек күчүнө. Бул парадокс кандайча ушундай нерсеге келип калды? Акыркы учурда бизнестеги эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул жумушчу маселеси болуп калды, чынында. Өзгөчө тигүү тармагында, анан курулуш тармагында көп байкалат. Анткени ушул эле тармактагы биздин жарандарыбыз Кыргызстанга салыштырмалуу кошуна Казакстанда, Россияда көбүрөөк маяна табат. Биринчиси ошол маянанын жогорку болгондугу, экинчиси ошол эле Кыргызстандагы баягы той топурдан, мааракелерден алыстап, акча чогултуу мүмкүнчүлүгү болгондуктан ошол четке чыгып кеткен учур көп байкалат да. Натыйжада Кыргызстандагы бул тармактагы жумуш орундары бошоп, ордуна сырттан тартып келүү тенденциясы байкалды. Экинчи жагы мындай жакшы жагы бар. Биздин жарандар кайсы бир деңгээлде аз айлык маянага
канааттанбай көбүрөөк тапканга өзүнүгө болгон баалоосу дагы жогорураак деп эсептейм да. Бул жарандарыбыздын жакшы жагы болуш керек. Кыргыз бизнеси жаңы, жаш. Биздин жарандар талап кылган, күткөн айлык маянан чынында камсыз кыла албайт. Мисалы Кыргызстанда бир 50 миң тегерегинде курулуш тармагында берилсе, ошол эле Россияда бул 100 миңден ашат да. Мындай салыштырып караганда Кыргызстанда бир жылда тапкан акчасын мисалы Россияда 6 ай табат экен. Мисал катары ошол эле курулуш тармагын ала турган болсок, бир картина түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бул чет жактан келип аткан ошол эле Түндүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн, Бангладеш, Пакистандын жарандары канчалык мындай төмөн айлык акыга макул болушат экен. Демек аларга сунушталган айлык акы дагы, анан шарттар дагы жөнөкөй болуп атат да. Ишкерлердин айтуусуна караганда болжолдуу мындай айтсак карасак болот. Алардын сырттан келгенде атайын агенттиктер бар. Жумушчулар ал жактан тандап, анан бул жакта компаниялар менен сүйлөшүп, ортомчо кызмат көрсөткөн да. Алар келип жумушка жайгаштырат, анан ошол эле жерде булардын тамак ашы, жатаканасы баардыгы жанагы өндүрүштүн курулуш жүрүп аткан жерде шарт түзүлөт дагы. Булар жумуштан башка ойлонуп турган эч нерсеси жок да. Тамак аш, жатакана ансыз эле камсыз. Булар мындайча айтканда күнү түнү иштегенге даяр келет, биринчиден. Экинчиден ушуларды шарттарды, баардык шарттарды түзгөндөн кийинки айлык маяна дагы ошол бир 50 миңдин тегерегинде чыгат экен да. Бул мындай караганда кыргыздарга берген айлык маяна менен бирдей эле, бирок биздин ошол жумуш берүүчүлөрдүн айткан негиздерине караганда баягы той топур болуп чыгат экен, дагы жакындар өтөт. Мына ушул сыяктуу баягы катташып атып деле жумуштан аксаткан учурлар көп болот да. Берки чет өлкөдөн келгендер кала турган жери да бир, сыртка да чыкпайт, чыкса жумасына бир гана жолу чыгат. Калган баардык учурда жумушка концентрация болот да. Демек биз өзүбүз коом катары, мамлекет катары мына ушул жаңы реалдуулукка өзүбүздү даярдашыбыз керек болуп турат окшойт. Биздин экономика чет элдик жумушчу күчүнө муктаж. Демек бул реалдуулук экен. Анда мамлекет өзүнүн саясатын, механизмин дер аркылуу алардын ошол бул жакта коопсуз жана мыйзам чегинде эмгектенүүсүнө шарттар түзүп бериши керек. Экинчиден, ал жерде сиз жогоруда айтып өттүңүз, мисалы үчүн алар күнү түнү иштегенге даяр деп, бирок ошол эле учурда алардын укуктары деген маселеге дагы көңүл бурушубуз керек экен. Демек, бизнес дагы аша чаап кетпей, аларды бир кандайдыр бир экинчи сорттогу адамдай мамиле кылбай, аларга дагы туура шарттарды түзүп беришине талап кылышыбыз керек деген маселе. Анан экинчи жагынан коомдун аларды кандайдыр бир коркунуч, жек көрүүчү катары кабыл албай, жөн гана бул кыргыз экономикасына иштеп жаткан, кыргыз экономикасына салым кошуп жаткан адамдар катары кабылдашыбыз керек. Себеби биз өзүбүз деле айтып атпайбызбы? Ошол эле Россияда жүргөн кыргыздар бул орус экономикасынын кыймылдаткыч күчү. Да, алар албетте өз акчасын таап жатат, бирок ошол эле маалда орус экономикасына салым кошуп жатат. Демек биз дагы ушундай үмүттө караганды үйрөнүшүбүз керек го. Кыргызстандын өлкө катары бир дүйнөнүн бир мүчөсү катары баягы өнүгүүбүзгө чоң шарттар түзмөктө. Мисалы, азыр дүйнөдө баягы расизмге каршы чоң мындай каршылык бар дүйнө жүзү боюнча. Муну бизде жөнөкөй эле нерсе, биздин жарандар өңүнө жараша карап бөлүп атпайбызбы? Ошол эле Түштүк Азиядан келген жарандар, алардын өңү бизден айырмалангандыктан алардын өңүнө жараша айтып атабыз да. Бул эми дүйнөдө мындай жектелген, жакшы кабыл алынбаган нерсе. Анан бул нерсеге дагы биз эгер мигранттар келмейинче, биздин жарандар сыртка чыкмайынча бул нерсени түшүнбөк эмес да. Бул деле бул түшүнүк жагынан деле биз дүйнөнүн коом катарда өнүгүүбүзгө жакшы шарттарды түзмөк да. Азыркы учурда мисалы ошол эле Россияда эмгектенип аткан жарандарыбыз мына 2 жылдын ичинде эле Америкага чоң миграциялык агым жасалды. Өзгөчө Россиянын жарандыгын алган кыргыздар, андан сырткары деле мындай Кыргызстандан кеткен дагы миграцияда жүргөндөр көп кетти да. Ошол эле мурда Россияга эмгектенип аткан жарандарыбыз Англияга барып иштеп атат, Кореяга кетип атат.
дагы да мындай биз Россиядагы мурдагы төмөнкү катмардагы жасап аткан жумушубуз деңгээлинен биздин жарандар көтөрүлдү, тейлөө тармагын өттү. Бирок андан кийин дагы биздин эл, менин жеке пикиримде, кайсы бир деңгээлде эркиндикти самап, анан басмырлоого чыдабаган мүнөз болгондуктан дагы да жакшыраак айлык майына төлөнгөн, ошол эле учурда жакшы мамиле жасаган өлкөлөргө агым жасап атат да. Мен Европада мындай кызык ушу миграцияга байланыштуу көрүнүштү байкадым. Мисалы, бул мурда эле болгон, согушка чейин эле украиналыктар мисалы Польшага, ошо кошуна өлкөлөргө чыгып эмгектенген. Мисалы Польшанын Германия менен чектешкен аймактарындагы мисалы мугалимдер деле Германияга өтүп эмгектенет экен. Себеби Польшада жашоо арзан, Германияда айлык майына көп. Кызык жери Германияда дагы айрым жарандар Австрияга, Швейцарияга чыгып ал жакта эмгектенет экен да. Бул кадырес эле көрүнүш, анткени азыр дүйнө өтө чакан болуп калды, чек-аралар алынып атат. Миграция бул дүйнөдөгү табигый көрүнүш жана мыйзам талаасындагы мигранттардын коркунучу жок. Кыргызстанда ар бир 4-чү үй бүлөдө эмгек мигранты бар. 90 000 жаш баланын атасы же апасы мигрант. Бул 3 миллион кыргызстандыктын, башкача айтканда калктын дээрлик жарымынын тагдырына таасир тийгизүүдө. Күнүнө 24 адам миграцияга кетет. Бул ар бир саатта бир адам Кыргызстандан чет өлкөлөргө иштөө үчүн чыгып кетет дегенди билдирет. Кыргызстанда эмгек мигранттар которгон акчанын жалпы көлөмү өлкөнүн ички дүң продукциясынын 35%-на тете суммада. Акыркы 10 жылда эмгек мигранттар Кыргызстанга 23 миллиард доллардан ашык акча которгон. Өткөн жылдын аягында өлкөгө которулган акчанын көлөмү 2 миллиард 700 миллион долларды түзсө, 2022-жылы мигранттык которуулардын көлөмү 3 миллиард доллардан ашкан. Россияда иштеген кыргыз мигранттар буга окшогон басымды такай баштан кечиришет. Ал эми Кыргызстанда эмгек мигранттарга карата кыжырдануу кайдан чыкты? Деги эле коомдун мигранттарга карата жек көрүүсү эмнеден болот? Эми азыркы шартта миграция бул дүйнөдө жүрүп жаткан тынымсыз процесс жана ал бул кайсы бир коом же болбосо өлкөгө эле тийиштүү эмес, бул баардык коомдорго, баардык өлкөлөргө тийиштүү процесс. Бир өлкөнүн жараны экинчи өлкөгө жакшы жашоо же жакшы шарт үчүн кетип атканда, анын ордун үчүнчү өлкөдөн келип басышат да мигранттар. Эми бул табигый процесс. Андыктан ушу соңку окуяларга окшогон чыңалуулар, коомдогу кандайдыр бир түшүнбөстүктөр кайталанбайт деген дагы кепилдик жок. Мына ушундай чыңалууларга негиз болгон негизги баягы системалык кемчиликтер эмнеде? Биз деле ачык болгонубуз жакшы, анткени канчалык ачык болуп турсак, канчалык башка жерлерден бизге эл келип журулушуп турса, ошончолук биздин ичибиздеги рынок жумуш орундары атаандаштуулукка толуп жана биз карым катнаш гана эмес, деги эле өзүбүздүн экономикабыз сурап турган ресурстарга толуп турганыбыз бул керектүү нерсе. Бир гана нерсе кооптондурат, бул бизнести ушу уруксат берүүчү, биздин өлкөгө киргизүүчү мамлекеттик органдар бул биринчи ирет виза эрежесине уруксат бергендер жана чек арадан өткөзгөндөр. Анан кийин анын аркасынан барып жана сырттан келгендерге жумуш орунга ээ болуусуна уруксат берүү системасы. Ушул 3 система эгерде элдин атынан өзүнүн уруксат берүүчү күчүн өтө күчтөндүрүп, анан аны коррупцияга айландырса, ал анда алардын жеке кызыкчылыгы элдин кызыкчылыгына жана элдин кооптонуусуна сөзсүз түрдө шарт болуп калышы мүмкүн. Кээ бир жерлерде, башка өлкөлөрдө ошондой болуп турганына биз күбөбүз жана бизден деле ошол өтө чоң кооптуу даражага айланып кетиши мүмкүн. Соңку окуяларга окшогон чыңалууларды, кооптонууларды минималдаштыруу үчүн ошол эле учурда сыртка болгон миграциядан болобу же бизге карата болгон миграциядан болобу, ошол нерсени мындай элдин жалпы кызыкчылыгына буруу үчүн кандай системалык өзгөрүүлөргө баруу зарыл? Же мамлекет өзүнө милдет алган мамлекеттин күчү
мен билем деген күч болсо, анда ал жерлерди тартипке келтирип, ошо өзүнө бийликти алган күч, анда ошол тартипти дагы орното турган ошол күч болуш керек. Же болбосо мамлекет аны жарандык коомго жана медиага тапшырып бериш керек. Силердин көзөмөлүңөр тазалап берсин. Силер дагы аралашып, ошол ачыкты талап кылгыла, жана иликтеп бергиле, жана саясатчыларга көргөзүп бергиле деп. Бирок андай болуштун ыктымалы ылдый. Муну эгерде саясий атаандаштуулук болсо, плюрализм болсо, анда ошол жерден атаандашкан саясий күчтөр бири-биринин кызматын сындап, ошолор анда аракет кылып. Бирок эгерде саясий плюрализм болбосо, саясий атаандаштуулукка жол болбосо, анда барып туруп эле ошол бийликти колуна алган күч гана билет, ошолорго гана талап жүктөлөт. Мигранттарга каршы аракеттерде пакистандык студенттер жабыркады. Алар негизинен Кыргызстанга келип медициналык билим алышат. Ушунун үлгүсүндө Кыргызстан билим кызматтарын экспортун өнүктүрсө болору айтылып келген. Албетте, сапат маселеси азырынча бир топ суроо жаратат. Бирок өлкөдө билим туризмин өнүктүрүү потенциалы чоң. Турист келсе, бир жума жүрүп кетет, 7 күн жүрөт. Ал 1 жыл бою жүрөт да. Бул жерде жатаканада жашайт, тамак аш жейт, кийим сатып алат, таксиде жүрөт, телефондо сүйлөшөт. Анан бизге экономикага кошкон салымы дагы толтурат. Анан ооба биз салыштырмалуу бирок Орто Азияда Кыргызстанда бул алдыда бизде көбүрөөк да. Биз ошону кайра көбүрөөк өркүндөтүп, анан экинчи азыр эми биринчи деңгээлде келип атышат, бирок сапатка дагы көтөрүп алсак, бул дагы сонун нерсе болот. Анан биз бул экинчи жагынан биз экологияны сактап, экономиканы өнүктүрүп атканда баягы чоң өндүрүш ачпай эле ошол экологияны сактай турган дагы бир тармакта, мисалы үчүн туризм келгенде, эми биздин пока экологиялык жаратылыш бар тур келет да. Анан ошону сактап калганга дагы бул ушул билим берүү туризми дагы чоң салым кошмок да. Ооба, бизде буга чейин эле Орто Азияга салыштырмалуу эркин экономика саясаты иштеген да бизде. Мына ошонун негизинде бизде ошол баягы Акаев маалынан бери түптөлүп келип жетишкен нерсебиз билим берүү тармагына бизге көбүрөөк келет сырттан. Ошо Индиядан, Пакистандан, Бангладештен, анткени биз ошол эркин экономика саясатынын бул жемиштери да. Бул түптөлүп келген нерсени бир учур менен жок кылып алып атабыз. Бирок өтө жаман нерсе болду да. Эгер биз муну уланта турган болсок, дагы эле ошондой кылып туруп, биз ошол медицина туризм, билим берүү туризм менен биз көп акча кыла алабыз. Анткени бизде калыптанып калган жеке менчик мектептер бар. Мисалы үчүн мен Ош шаарында көп жыл жашадым. Ош шаарында жеке менчик мектептерге Өзбекстанга келип окушат болчу да. Анткени алар кээ бирлерин мындай Ошто туугандарына жаздырып башка. Анан бул жакта деле азыр эми көбүрөөк келип атпайбы? Биз ошол эле Аутса, Манас, Алато, Мутса, Утса деп келип атат. Көбүнөн сырттан келип атат да. Мына ошону биз өнүктүрүп өссөк жакшы болот. Анткени бизде ошол баягындай фундамент бар да. Өнүктүрүп кетсек, анан мектептерге дагы көбүрөөк ошондой эркиндик берип, жеңилдик берип, мектептер дагы азыр жаңы билим берүү стандарты иштеп чыгып атат. Эгер ошону дагы биз өзгө эл аралык нормаларга кылып, ошо тарта турган, сапаттуу билим бере ала турган балдарга келечекте турмушта керек болгон жөндөмү бере турган билим бере алсак, бизге келишет да. Мүмкүнчүлүктөрүбүз жакшы, анан тоскоолдуктардан бул биринчи биз сапатын көтөрүшүбүз керек. Билим берүү деңгээлинин сапатын. Азыр мына билим берүү стандарты жаңы иштелип чыгып атат, анан жаңы билим берүү мыйзамда кабыл алынган. Мына ошол жерде ошол университеттерге академиялык эркиндик бериш керек. Азыр жаңы билим берүү мыйзамында биринчи жолу академиялык чынчылык деген түшүнүк кирди. Мына ушулар келгенде анан бизде сапаттуу билим көтө баштайбыз да. Ошол эгер биз ошол университетке академиялык эркиндик берип, өздөрүнө көбүрөөк мүмкүнчүлүк берсек, өздөрүнүн иштеп кетет турган. Азыр деле ушул сырттан келген студенттердин эсебинен биздин өзүнүн жарандарыбыз арзаныраак окуп атат да. Мисалы келишим баасын карап көрсөңүздөр, булар 3 эсе 4 эсе көп төлөйт акчаны. Ошол компенсация кылып атат биздин балдардыкынчы. Бул ушул университеттердин өзүнүн бутка турганга да мүмкүнчүлүгү бар да. Ошон үчүн академиялык эркиндик, анан ошол финансылык эркиндик берсек, университеттер өздөрү менен өздөрү болуп, атаандаш негизинде сапат көтөрүлмөк да. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Дүйнөдө жана аймакта жүрүп экономикалык трендтерге биз менен көз салыңыз. Ишиңизге ийгилик.